Бақтияр Бey, азыр эле суроо берип калбадыңызбы? Баягы Египетте окуп жүргөндө, негизи эле Кыргызстандан чет өлкөдө сырткары жүргөндө балдардын кыргыз тили кандай болот, сүйлөшүүсү депчи. Негизи биринчи тун кызыбыз Ханифадан баштап эле келинчегим экөөбүз үйдө так нукура адабий тилде сүйлөгөнгө аракет кылып талпынып келебиз. Анткени ата эне үйдө бала менен көп сүйлөшсө, өз ичара бири-бири менен да кыргыз тилде сүйлөшсө, ал балага көп негизги база болуп, баланын дагы тили ошондой чыгууга бул себеп болот экен да. Негизги нерсе ошо ата эне бала менен көп сүйлөш керек. Өзгөчө эне курсагында боюна бүткөндөн баштап ошол 9 ай болуп төрөгөнгө чейин деле бала менен көп баарлашып сүйлөшүп, анан ата эненин сүйлөшүүсү бул биринчи. Анан экинчи нерсе, үйдөн ошол кыргызча китептерди балдардын деңгээлине туура келген, жашына, акыл эсине, ой жүгүртүүсүнө туура келген китептерди, кыргызча китептерди окуп берүү. Анан түшүнбөгөн сөздөрдү сурагыла деп, ошону талкуулап, бала тилинде мындай түшүндүрүп берүү да, оңтойлуу, жеңил тил менен. Анан үчүнчүсү бул жерде ошол көпчүлүк эле балдары кыргызча чыгат, жакшы так сүйлөшөт. Анан ошол так сүйлөгөн балдар менен ата энелери мындай жаштары тең келген балдар менен ойнотуп, аптасында Куран жатташат, көптөгөн тилдерди үйрөнүшөт. Эс алуу мөөнөттөрүндө ошо балдар менен да баарлашып, божурашып, өз ичара. Ошо менен дагы көптөгөн бир ушул үч нерсе негизги. Ата эненин сүйлөшүүсү, китеп окуусу, анан тили так чыккан балдар менен баарлашып ойноосу, балдардын кадимкидей кыргыз тилин сактап калууга бул жерде чоң бир өбөлгө түзүлөт десем жаңылышпайм.